Ассаламу алейкум, кымбаттуу достор, кадырлуу замандаштар. Менин YouTube каналыма кайрадан кош келипсиздер. Мурунку чыгарылышыбызда биз сиздер менен жашоонун өйдө төмөн, оош кыйыштары, жашоодогу ак менен кара сызыктар тууралуу бир сүйлөшкөн элек азын-аулак. Мурунку чыгарылышта биз ушу дүйнөдө баары өзгөрүп турарын, мындай бир орунда турбаганын биз чогуу түшүндүк. Ал эми бүгүн ошол жашоонун мыйзамынын түздөн түз уландысын кеп кылабыз. Бүгүнкү доордо азыркы замандын адамдары эң көп ката кетирген дагы бир өтө маанилүү нерсе бар. Бул убакыт жана ошол убакытты күтүү деген нерсе. Мезгилди күтүү, болоор убакытты күтүү деген нерсе да, мындайча айтканда. Келиңиздер айланабызды бир карап көрөлү. Бүгүн биз кандай заманда жашап атабыз? Бир сөз менен айтканда ушундай бир шуулдаган, шашылган, жанталашкан заман. Бүт баарыбыз эле шашып калдык. Тез жүгүрүп иштеш керек, тез арада байыш керек, тез арада үй салыш керек. Мындай кандай бир нерсеге мындай жанталашып жетүү деген маани да. Бир маселе чыкса, ошол маселени 10 эсе батыраак убакытта, ошол секундта колдон келсе чечиш керек. Эгер биздин жашообузда кандай бир ишибиз бир аз эле жайлап, мындай бир пауза болуп, тыныгып калса, ичибиз күйүп, тызылдап, стресске түшөбүз да. Жашоо негизи мындай өзүнүн нугу менен эле кете бериш керек эле. Бирок жанагындай учурларда бизге жашоо токтоп калгандай сезилет. Бирок сиздер жашооңуздарда байкадыңыз беле жокпу? Кээ бир маселелерди чечиш үчүн, проблеманы чечиш үчүн канчалык тытынып, жанталашып, чуркап, ар кандай варианттарды кылып көргөн сайын, аракет кылган сайын ошол ишиңиз ошончолук артка кете берет. Жолдор жабылат, адамдар сизден качат, нерв болсо болушунча коройт, акча күйүп кетет. Таанышпы ушундай акыбал сизге? Эмне үчүн ушундай болот? Анткени биз эң жөнөкөй жана эң негизги эрежени унутуп атабыз. Ал кандай эреже? Ар бир нерсенин өзүнүн болоор убактысы бар. Өзүнүн сааты бар. Кээде ушул жашоодо эң чоң, эң туура, эң активдүү аракет бул эч нерсе кылбай эле тынч отура туруу, күтө туруу, сабыр кыла туруу бул негизги мындай бир ийгиликтин ачкычы болушу мүмкүн да. Убакытты күтө билүү. Бүгүн биз ушул чыгарылышта дал ушул убакытты күтө билүү, убакытты күтүү тууралуу сүйлөшөбүз. Туугандар, биз канчалык мындай акылдуу, технологиялуу, мындай технологиясы өнүккөн заманда жашабайлы, баары бир Аллах жаратып койгон жаратылыштын, табияттын мыйзамына баары бир баш ийебиз. Биз ким болбойлу, статусубуз ким болбосун, ошол эле жаратылышты, табиятты караңызчы. Кыш мезгилинде сыртта кар жаап, суук болуп турганда бир дагы мындай акыл эси жайында дыйкан талаага чыгып жер айдабайт да. Үрөн сеппейт, урук сеппейт. Ал үрөндү ушунчалык сепкенди канчалык жакшы көрбөсүн, канчалык бат экстремный түшүм алгысы келбесин, кышында негизи жерге талаага эгин сеппейт. Ал аны түшүнөт.
Анткени кыш айы, элестетсеңиз, кыш айы бул эгин себе турган, дан себе турган убакыт эмес экендигин дыйкан билет. Эгер ал шашкалактап кыш айында, кыш ченде, чилдеде үрөнүн сеп алса, анда эмне болот? Анда даны жөн эле чирип кетет. Э, Кыш бул жаратылыштын күтүү, тынчтануу, күч топтоо мезгили. Баягы кышка чейинки айларда көздүк себип, же болбосо ошондой алдын ала сееп коет эмеспи дандарды. Ал себилген дан жер астында өлүп, чирип жаткан жери жок. Ал жазды күтүп, жердин астында күч топтоп, кубат алып атат деген сөз. А биздин жашообузда дагы дал ушундай. Биздин жашообузда дагы жай мезгили болот. Жай келгенде болсо баарын тез жасап, чуркап жасап, иштерди бат-баттан аткарып калыш керек болот. Анткени жай боюнча тура бербейт да. Ошол эле кезде биздин жашообузда кыш мезгили, башкача айтканда мындай күтүү мезгили дагы болот. Мына ошондой учурлар келгенде жолуңуз жабылып, кандай бир пландарды койсоңуз, ал пландарыңыз ишке ашпай жатса эле, мындай жөнү жок эле дубалды башыңыз менен тарсылдатып эле сүзгүлөй бериштин кереги жок. Анткени канча тытынсаңыз дагы пландарыңыз ишке ашпай атабы, демек бул эмне деген ишарат? Жараткан Аллах субханаху ва тааля сизге: "Эй, пендем, токтой тур. Азыр убакыт келе элек. Күт, пендем" деп белги берип жаткан. Анан ушул жерде ылайыгы келип турат, ыйык Курандын Хадж сүрөсүндө 47 аятында убакыт тууралуу аябай мындай бир орундуу бир мисал келтирилиптир да. Ошол аятта өтө бир терең бир мазмун бар, терең бир маани бар. Ошол аятта жараткан Аллах субханаху ва тааля мындай деп атат. Эми мааниси мындай. Чындыгында дейт, эгеңдин астындагы бир күн силер санаган жылдардын 1000 жылына тете дейт. Эми бул аяттын биздин турмушка, биздин жашоого кандай тиешеси бар? Бул биздин убакыт менен жараткандын, Аллахтын жаратып койгон табиятынын убактысы бул бир эмес деген сөз. Биз менин каалаганым, менин эңсегеним мына бүгүн, азыр, ушул секундада болсун деп шашабыз. Ал эми Аллах субханаху ва таалянын сиздин тагдырыңызга мурдатан сиз төрөлөй электе өлчөп койгон өзүнүн убактысы, мүнөтү, секундасы бар. Сиз сураган нерсе сиз өзүңүз каалаган учурда эмес, ал нерсе өзүнүн болоор убактысында, өзүнүн так убактысында, сиз ошого эң бир даяр болгон учурда келет экен. Аллах субханаху ва тааля качан, кайсы маалда сизге эмнени беришти, кантип беришти, эмнелерди, кимдерди себеп кылып беришти, сизге караганда жакшы билет экен. Убакыт, саат келгенге чейинки сиз ошол кыйналган, бир оор күндөргө, кыйын күндөргө туш болгон убакыт, бул деген эмне? Бул деген сизди бышыра турган, сизди аябай мындай ийилеп, жашооңузга болочокто мындай бир сабак бере турган, бир кыйынчылык келсе эле ийрейип, мыйрыйып калбай турган, сынып калбай турган ошондой сабактарды сизге бериш үчүн болгон күтүү убактысы. Эми
кайра эле баягы ата бабаларыбыз кандай болгон, алар ушул убакыт маселесинде эмне кылышкан деген суроону беришке туура келип атат. Биз кыргыздар, биздин ата бабаларыбыз деги бир мындай шашкан эмес экен да. Көчмөн турмушта, көчмөн жашоодо алар, биздин ата бабаларыбыз жаратылыштын, табияттын ар бир мындай белгисин баамдап, ошону көз менен мындай көрүп туруп, анан анализдеп, аналитика кылып, түшүнүп, болоор убакытты тим эле бол, тез кел деп шаштырбай, убакытты күтө билишкен экен. Анткени биздин ата бабаларыбыз шашып-бушуп кабыл алынган чечимдин арты бул мындай зыян менен бүтөөрүн абдан жакшы жашоосунда далай нерсени көрө берип мындай түшүнүп бүтүшүптүр да. Аң уулоого чыккан, мергенчиликке чыккан мергенчилерде бир кеп бар экен. Шашкан өрдөк дейт, сууга башы менен эмес, куйругу менен чумкуп алат деген ушундай бир сөз бар да. Эми элестетип көрүңүз. Өрдөк ушунчалык шашкандыктан сууга башы менен эмес, куйругу менен секирип, бир чети бул мындай күлкүнүчтүү да көрүнөт. Анан кийин албетте ошондой ыңгайсыз сууга түшкөндө мындай албетте өзүнө залал болот. Ыңгайсыздык жаралат. Биз дагы жашоодо ошондой шашып, убактысы, сааты келе элек ишке баш бакканда дал ушул жанагы мен мисал кылган өрдөктүн абалында болуп калышыбыз мүмкүн. Мисалы, шашып-бушуп эле үй бүлө курабыз. Арты эмне болот? Арты ажырашуу менен аяктайт. Анан шашып-бушуп, изилдебей, иликтебей, тактабай туруп эле кандай бир бизнеске акча сала коебуз. Бирөөлөрдүн коо сөздөрүнө ишене коюп. Натыйжада эмне болот? Банкрот болобуз. Шашып-бушуп сөздөрдү талдабастан, эмне сөздү айтып атканыбызды аңдабастан бирөөгө сөз айта коебуз. Анан эмне болот? Тилибизден жаңылып, мамиле бузулат. Тилдин айынан. Демек, ар нерсени ыгы менен, өзүнүн убакты саатысы менен, сабырдуулук менен күтө билүү бул мындай алсыздык эмес. Күтө билүү бул эң чоң ички бир күч, ички бул стратегия, тактика. Кыргызда дагы бир ушундай бир сонун бир макал бар. Оңой эле айтып жүрөбүз. Сабырдын түбү сары алтын деген. Бул жөнөкөй эле мааниси. Сабырсыз адам жашоодо көп нерседен куржалак калат. Ушул өзүнүн сабырсыз адатынан улам. Сабырдуу, токтоо адам акыры баары бир утушта болот. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси бар. Ал хадисте ушул шашылуунун табиятын так мүнөздөп койгон. Хадистин мааниси мындай: сабырдуулук, мындай шашылбай иш кылуу бул Аллах Тааладан дейт. Ал эми шашылуу бул шайтандан делинет. Хадистин маанисинде ушундай келет. Анан кыргызда деле айтып жүрөбүз го, бул шашкан шайтандын иши деп. Ушинтип сүйлөп жүрбөйбүзбү? Эмне үчүн шашылуу бул шайтанга мүнөздүү? Анткени адам, инсан шашып жатканда, шашкалактап жатканда акылы мындай пасая түшөт экен да, акылы өчөт экен. Ал шашкан адам мындай сезимдерге, коркууга же бир мындай ачкөздүккө алдырып коет экен. Ушу азыр шашкалактабасам, азыр тытынбасам мында жетишпей калам. Ушу азыр эле байып кетпесем, мен анда баары бүтүп калат деген бир ички бир коркуу адамды туура эмес кадамдарга түртүп коюшу ыктымал. Ал эми сабыр кылган адам өзүнүн бир ички бир бейпилдигин сактап, тынчтыгын сактап, ошол болуп аткан кырдаалга карата мында сырттан байкоо жүргүзө алат. Сабырдуулук менен байкай алат акыбалды. Эми сиздерге
Сиздерге эмес, эми өзүмө деп коеюнчу. Эң башкы суроо жашоодо канча аракеттенсек дагы, тытынсак дагы, жолдорубуз туңгуюк боло берсе, демек ыңгайлуу бир саатты, ыңгайлуу бир учурду күтүш керек деп атабыз, э? А күткөндө кандай? Жөн эле күтөйүнчү деп жатып алышыбыз керекпи? Жамбаштап. Баягы жамбаштап жатсаң сонунда деп. Жок. Күткөндө дагы акылдуулук менен күтүш керек экен. Жанагындай беркиндей кылып, жөн эле жалкоолук кылып, жамбаштап жатып алып күтүү бул башка нерсе. Жанагы экөөнүн ортосунда бул асман менен жердей айырма бар. Күтүү деген бул жөн эле жамбаштап жата берүү эмес, менин убактым, саатым келе элек экен, демек мен күтүшүм керек экен деп. Бул ошол күтүү деген активдүү түрдө мындай даярдык көрүү, кам көрүү мезгили. Мисалы, бир чоң бир кемени элестетиңиз, корабльди элестетиңиз. Анан деңизде катуу шамал болуп, толкун көтөрүлүп атат, тетиги жактан кара булуттар көрүнүп атат. Ошондой учурда эч бир акылдуу кемечи же кеменин капитаны мындай деңизге айдабайт кемени. Ал кемени жээкке токтотот. Кое турайын, тетиякта бороон чапкын башталат окшойт деп. Бирок ошол эле учурда ал жээкке кемесин токтотуп туруп, акылдуу болсо ал капитан, ал жээкте жөн отурбайт. Ошол кеменин тешиктерин карайт, жаракаларын карайт, суу кирип аткан жокпу дейт, же болбосо жанагындай парустарды оңдойт. Анан кийин деңизге сапарга чыксам, бул азык түлүгүм кандай, жетиштүүбү деп, же болбосо суусундуктарым кандай деп аны бир карап коет. Анан өзүнүн кемесинде канча киши бар, мындайча айтканда командасын дагы машыктырат. Анан шамал бороон чапкын басылып, өзүнүн бир туура убактысы, сааты келгенде анын кемеси эң бир чоң даярдык менен сапарга ишенимдүү чыгат, күмөн менен эмес. А эгерде сиздин жашооңузда азыр мындай шамал болуп, бороон чапкын болуп, ишиңиз токтоп, тыныгып калган болсо, ошол убакытты сиз мындай туура жумшашыңыз керек экен да. 3 нерсеге жумшасаңыз туурараак болот экен. Биринчи кезекте өзүңүздү өзүңүз өнүктүрүңүз. Мындайча айтканда, жанагы кемеңизди оңдоңуз. Ошол эле учурда окуңуз, билим алыңыз, жаңы тилдерди үйрөнүңүз. Өзүңүздүн кесибиңиздин эптеп септеген эмес, эң мыкты дасыккан адиси болуңуз. Деңгээлиңизди көтөрүңүз адис катары. Анан ишиңиз жүрүшүп, кардарларыңыз көбөйүп, бизнесиңиз мындай жандуу болуп, активдеше баштаганда, жанагынтип китеп окуганга, бирдемени үйрөнө койгонго, ансыз дагы мындай камылга көргөнгө, запас кылганга сиздин убактыңыз ансыз дагы болбой калат. Демек, жашооңузда бир пауза болуп, бир нерсе тынып калгандай болуп, бир нерсе жүрүшпөй калгандай болуп, жанагындай бир активдүүлүк токтоп калгандай болгондо, тынчый түшкөндө, ошол тынч мезгилди билимге, бирдемени үйрөнүүгө, өзүңүз мурда кийин үйрөнө элек бир өнөрлөрдү үйрөнгөнгө ошол убакытты жумшаңыз. Анан сөзсүз түрдө мындай энергия топтоңуз, күч-кубат топтоңуз. Ден соолугуңузду караңыз. Анан ички бир тынчтыкты, ички бир руханий бейпилдикти тапканга аракет кылыңыз. Себеби ушундай бир учур келет, баягы жүрүшпөй аткан иштер жүрүшүп, болбой аткан бизнес боло баштачу өзүнчө эле бир учур келип калат. Ыңгай, шарт, бизнесиңиздин табы келип, иштечү, жүгүрчү, тытынчу убакыт саат келгенде, баягы мурда эч эле ушул ачылбай койгон эшиктердин баары ачыла баштаганда, сизге эмне керек? Сизге абдан көп күч, көп энергия керек болот. Анан дагы бир маанилүү нерсе, мындай абалды байкаңыз.
анализдеңиз. Шашпастан айланаңыздагы ошол процесстерди, айланаңызда болуп жаткан кыймыл аракетти жакшылап, мунун түбүндө эмне бар, тигил мурда кандай эле азыр кандай деп мындай изилдеңиз. Ошол өзүңүз алектенген рынок, өзүңүз алектенген бизнес бул кайда баратат? Адамдар, кардарлардын катмары, клиентура мурда кандай эле азыр эмнени каалап атат? Эми бизнесте болгон адам мындай шалпайган, шулпайган, шүмүрөйүп эле жата берген эмес, мындай активдүү адамдар болот го негизи бизнесте. Демек, бизнесте болсоңуз, ишкерчиликте болсоңуз, баарын анализдеп туруп, анан көрөгөч болуңуз. Убактысы келет, ар нерсенин өзүнүн бир сааты келет. Ошол мезгил, ошол саат келгенде сиз даярдыкта болсоңуз, камылгада болсоңуз, эч бир ашыкча күч коротпойсуз, энергия коротпойсуз. Эшиктер өзүнөн өзү ачылат. Керектүү адамдар, баягы таппай жүргөн, чалсаңыз албай жүргөн адамдар өздөрү чалат. Анан маселелер өзүнөн өзү жеңил чечиле баштайт. Анткени жогору жактан жараткан Аллах субханаху ва тааля өзүнүн саатына, мүнөтүнө, секундасына ачылчу эшиктердин убактысын белгилеп койгон. Чечиле баштайт, чечилбеген иштер дагы. Анткени убактысы бышат. Өнүгө турган, гүлдөй турган убактыңыздын эшигин Аллах таала кыйт этип ачып коет. Сиз болсо ошол убакытка мындай даяр болуп барышыңыз керек. Түшүнүп атасызбы? Запасыңызда мындай руханий жактан дагы, материалдык жактан дагы, өнөр, билим жактан дагы даяр болушуңуз керек деген сөз. Эми урматтуу замандашым, эгер азыр сиз каалап жаткан, тилеп жаткан максат орундалбай аткан болсо, болбой аткан болсо, эгерде сиз күткөн жооп Аллахтан, жараткандан кечигип жаткан болсо, капа болбоңуз. Бул сиздин мындай орой айтканда лох экениңиздин, ийгиликсиз экениңиздин белгиси эмес. Бул болгону убакыттын келелектиги, ошол сааттын келелектиги. Жараткан Аллах субханаху ва тааля сиз кирчүү дарбазаларды ача электиги, ошого убакыт боло электиги. Жашооңуздагы ошол жанагы тынчый түшкөн, активдүү эмес, жигердүү эмес, жанагындай тыным, пауза мезгилиңизди өтө мындай акылдуулук менен колдонуңуз да. Наалый бербей, кайгыра бербей, убакытты текке кетирбей. Баягы мисалдатып өттүк го, баягы шашкан өрдөктөй болуп, куйругуңуз менен сууга чуңкуп кетпестен, мындай сабырдуулук менен өзүңүздүн мезгилиңизди, саатыңызды күтүңүз. Эсиңизде болсун. Эң кооз, эң бир ажайып жыпар-жыт гүлдөр дагы бир эле түндө эле ачыла калбайт. Алардын уруктары эле бир эле түндө эгилип, бир эле түндө ачыла калбайт. Ал түшүнүктүү. Ал гүлдүн уруктары жер астында мезгилин айлап, балким жылдап күтүшөт. Анан кийин тамыр жайышат, анан жаз келгенде гана сулуулугун, кооздугун адамдарга, айланасындагыларга, бу дүйнөгө көрсөтүшөт. Демек, сиздин жашооңуздун дагы өзүнүн келе турган жаз мезгили бар. Ал жаз мезгил келгенге чейин сиз эмне кылышыңыз керек? Сабыр кылыңыз. Сиз иштеңиз. Сиз бардык тараптан ошого даяр болуңуз, даярданыңыз. Урматтуу, кадырлуу менин көрүүчүлөрүм, бүгүнкү ушул чыгарылыштагы айтылган мен тараптан силер билген эле, силер угуп жүргөн эле, силер башыңыздардан өткөрүп жүргөн эле мен айткан ушул ойлор силерге кандай таасир калтырды? Азыр ушул бүгүнкү күндө сиз мындай шашкалактап аткан учурбу, же сиз мындай убакытты мындай сабырдуулук менен күтө билген адамсызбы? Кишисизби? Балким
биз билбеген, баарыбыз билбеген тажрыйбаңыз менен, биз эске албаган мындай бир практикалар бардыр сизде. Ошол ойлоруңуз менен комментарий жазып бөлүшүңүз. Анан бүгүнкү ушул чыгарылыш, ушул видео жаккан болсо, моундай жактыны басып, анан сураныч силерден. Оорчулук келбесе, ушул каналыма катталып коюңуздар. Анан ушул бүгүнкү чыгарылышта айтылган маалыматтарга, ойлорго, идеяларга муктаж болуп, шашып, жашоосунда мындай шашкалактап, сарсанаа болуп жүргөн жакындарыңыз бардыр. Ошолорго жөнөтүңүздөр. Ошолорго дагы мындай бир сабак болсун дегендей да. Биз билип алган нерселерди башка бирөөлөр билбеши мүмкүн да. Ошону эске алалы. Ылайым Аллах субханаху ва таала жашооңуздарга береке пейиз берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.